Талас району Бекмолда айыл аймагында Талас району шаардык мектептеринин командалары ортосунда волейбол ойыны боюнча мелдешүү өттү. Мелдешке катышып жаткан командалар буга чейинки оюндарда тандалып 40 команданын ичинен мыкты деген 6 команда финалдык оюнга жолдомо алышкан. Дени сак, улут үчтүү өлкө деген сыяктуу ошол темада уюштурганбыз. Булар 3 тайпага бөлүнүп 12 командадан азыр финалга келишти. Ошо биздин мектепте базага финалдык мелдешти өткөрүп атабыз. Бул эми даярдык, лигага даярдык. Окуучулардын лигадан чыкса республикага чыгышат. Талас району Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Абдулас Абылгазиев 4 жылдан бери волейбол оюну менен машыгат. Абдулас өткөн жылы мыкты чабуулчу деген наамга татыктуу болгон. Талас райондук жана шаардык окуучулар арасында оюн өтүп жатат. Бүгүнкү оюнда командалардын баары күчтүү экен, баары бир тегиз ойногон командалар. Биз буюрса финалга командаларды утуп финалга чыктык. Былтыр биз ушул оюнда 2-чи орун болуп калганбыз. Биз Бишкекке былтыр майда Бишкекке республикага лигадан барып келгенбиз. Командалардын баарына ийгилик. Акыркы жылдары окуучулар арасындагы волейбол оюн деңгээли өскөндүгү байкалат. Өспүрүмдөр командасы облус боюнча жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, республикалык мелдештерде байгелүү орундарды ээлеп жүрүшөт. Талас районунун дене тарбия мугалимдери, ошондой эле Талас районундагы жаш өспүрүм окуучуларыбызды спортко тартып, ошондой эле волейбол оюнун өнүктүрсөк деген максатта уюштурулуп атат бул оюн. Буюрса оюндар абдан жакшы өтүп атат. Биринчи, экинчи орунга Кудай буюрса Аксай орто мектеби менен номер 5-орто мектеби Кудай буюрса 1-экинчини талашат. Жарым финалдык мелдеште Хамбүргө командасы 3-чү орунду ээлешти. Ал эми финалдык оюнга Аксай жана Талас шаарынын командалары ортосундагы кызыктуу таймашта Аксай командасы артыкчылык кылып 1-чи орунду камсыз кылышты. Орозбек Бейшебаев, Жина Ахматова, Талас району.